Муфтий барбы жокпу? Бар. Жолсак болот сүйлөшүп. Мен чечпейм. Ким чечет? Багытоочу менен муфтийдин кабылдаганда. Сиз бул кишини эмнеге чакырдыңыз анда? Сен сурайдың ба? Катчы деп алып келгенде. Сиз катчысыз, маалымат катчысызбы? А вопрос жокпу? Жок, сизге жок. Муфтий катып отурат, эшигине көрсөтүп коңузчу. Жалпы 9%, да? 9%. Ошол боюнча айтып. Негизи башында бул 10% деп түзүлгөн. Эмне 10%? Ошо 10% төлөйт депчи. Кимдер? Ошо түшкөн акчанын 10% муфтиятка чөт деп жазылган. Кайткан сиздерге? Пакет, ар бир пакет. Ар бир пакеттен. Бир адамдын, мисалы пакет бар да, $1000. Ошо $1000 10% деп айтылган. Кимге? Келишимде делечи. Тиякта Меккеден бери чалып атпайбы, бир ислам дегенде эле 9% каякта ал акча каякта турат, эмне кылдыңар, как будто. Ислам деген ким эле? Билбейм, ал деле бир журналист менен, эркин журналист менен. Бүгүнкү күнгө чейин мисалы 40-50 фирма пайдасын өздөрү эле алып жүргөн болсо, бүгүнкү күндө мисалы 4000 имам ошо 9%-ын жегенен муфтиятка 1 сом калбайт мына. Эсине өзгөртүп 9%-ын 1 сом калбайт кыскасы. 1 сом муфтиятка. Жумшал элек даже. Жумшал элек. Ушу эмеден баштап мына Кудай берсе. Январдан баштап. Азыр имамдар 1 жылдан бери 8000 сомдон алып атат айлык. Эми Кудай берсе могу февралдын ошо эмесинен баштап, февраль айынан баштап 15000 сомдон ар бир имам 4000 имам алып баштайт. Биз ошол жана 9%-ын ичинде 1% Финик компаниясына тиешелүү. Алардын да колунда жок дегенде бир 200-гө чукул кызматкер иштейт экен. Алардын да эмгеги бар, таксырым. Анан 8% биздин ошо финансовый жактан караган балдарыбыз 8%ды 4470 имамга 15000 сомдон айлык чыгарганда канча пайыздан болот дегенде ошо 8% жетиштүү болот деген ченем ошол жерден чыкты. Мына бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр 3 ай 4 айдын ичинде биздин ошол бюджетибизге, ошол шотко умрага барган, зияратка барган мусулман бир туугандардын демилгеси менен, жардамы менен азыр так эсимде эмес, бир 4,5 миллионго жакын каражат топтолду. 4,5 миллион Сомбу же доллар? Доллар. MUSKG всегда первый.